Biz дайыма бирибизге бакыт каалайбыз. 2 жаш үйлөнүп атканда, же бирөө сапарга чыгып атканда, же бирөөнүн баласына бата бергенде дайыма айтабыз, бакыт каалайм деп. Бакытты каалап коюш оңой эле, бирок бакытты куруш кыйын. Кантип бактылуу болушту эч ким айтып бербейт. Тек гана каалоо, бирок бакытка жетиштин да адамдар бар. Бирден ар бир элдин бактылуулары толтура. Бирөө сүйгөнүнө жетип бактылуу, бирөө карьера жасап бактылуу, бирөө байлык менен алек болуп бактылуу, дагы бирөө жүрөгүнө иман топтоп бактылуу, дагы бирөө билимин байытып, жан дүйнөсүн бийиктетип ошону менен бактылуу. Бирден бактылуу болуштун жолдору көп. Бирок бир эл эгемендүү болмой сайын бакытка эч качан жетпейт. Бир тилдин ээсиң, бир туудун ээсиң, бир кериптин ээсисиң, бир киминдин ээсисиң, бир тарыхтын, бир тагдырдын ээсисиң, бирок өзүңдүн жолуңду өзүң тандай албасаң, өзүңдүн тилиңди өзүң көтөрө албасаң, өзүңдүн тарыхыңды өзүң даңыздай албасаң, кантип бактылуу болосуң? Тамчы жөнүндө бир хикая бар. 1000 жыл тамчы тамчылап отуруп ташты тешиптир. Бирок ошол тамчынын биринчиси да мактана албайт, мен тештим деп, акыркысы да мактана албайт, мен тештим деп. Ар бир тамчынын ошол ташты тешкенге чоң салымы бар. Кыргызстандын эгемендүүлүгү 1991 жылы келди, Кудайга шүгүр. Мен дагы бир жыл айтам, келди. Анткени биздин ага анчайын деле чоң салымыбыз жок. Ал кимдин салымы? Манат атабыздын каны, Курманбек Баатырдын жаны, Тайлак Баатырдын деми, Алымбек Датканын руху, Курманжан Датканын зердеси, жан дүйнөсү, ошондой эле кыргыздын баатырларынын 37 жылы атылып кеткен аталарыбыздын, мыктылардын максаты көксөөсү болчу. Канчадан канын төктү, жанын берди, канжыгага башын байлады, бирок биз бүгүн баркына жетип атабызбы? Жаштарга бир жакшы тилек бар. Сүйгөнүңө жет деп ушундай бактылуу болуп калат. Бирок бардык жомокторду карагыла, сүйгөнүнө жетип бактылуу жашап калтыр менен бүтөт. Сүйгөнүнө жеткенден кийинки жашоону эч ким айтпайт. Биз эгемендүүлүккө жеттик. Эгемендүүлүктөн кийинки жашообуз кандай болду? Мурда ойлойт элек, эгемендүү мамлекет болсок, эч кимден күн корсуз болсок, бизден бактылуу эл болбойт деп. 31 жыл эгемендүүлүктө жашап атабыз, дагы деле налып атабыз, дагы деле наразылыктар толтура, дагы деле кемчиликтер толтура. Ким күнөөлүү? Жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайрат жөт көзүңө дейт. Буга өзүбүздөн башка эч кимди күнөөлөбөш керек. Элибиздин бир ачыгын айтайын жакшы эмес сыпаты бар. Жыгылып калса өзүнөн көрбөйт, же муздан көрөт, же тепкичтен көрөт. Жоопкерчиликти өзүң алмайсаң, эч качан эгемендүүлүктү сактай да албайсың, барктай да албайсың. Азыр бир балекет чыгып калса, үчүнчү күчтөр, сырткы державалар бардыгына күнөөлүү өзүбүзбүз. Өзүбүздүн түркөйлүк, өзүбүздүн ынтымактын, ырашкерликтин жоктугу, өзүбүздүн бийик максаттардын жоктугу чындыгын айтканда. Бирок келкел деген жакшы сөз. Төлөгөн Касымбековдун келкел деген чыгармасы бар. Келкели келип турганда, ооматы келип турганда деп кыргыз бекер айтпайт. Өтө жакшы атты койгонсуздар. Анткени ат затка таасир этет. Ат затка таасир этет. Ошон үчүн балалуу болгондо бүт туугандарды, бүт тааныштарды ушул ишке аралаштырабыз. Балабызга ат тандап берди. Чындап Кудай буйрса Кыргызстандын келгели келе турган заман келди. А дейбиз, бу дейбиз, бизде аябай билимдүү, илимдүү жаштар бар. Бизде максаты бийик жаштар бар. Биздин элдин жөндөмү башкачараак. Жаңыны батыраак үйрөнгөн жөндөмүбүз бар экен. Бул далилденген нерсе. Бирок берекелерим, эгемендүүлүк деген бул биринчи кезекте жоопкерчилик. Ушуну сактай билели, барктай билели. Кантип сактайбыз? Биринчи ынтымак керек. Атом бомбасы бар мамлекет күчтүү эмес, ишенип коюңуздар. Авиациясы күчтүү мамлекет күчтүү эмес. Армиясы күчтүү мамлекет күчтүү эмес, акчасы көп мамлекет күчтүү эмес. Андай болгондо Рим талкаланбайт эле, Осман империясы жок болбойт эле, Советтер Союзу дагы деле гүлдөп жашап аткан болот эле. Эң күчтүү мамлекет адамдардын баштары, жүрөктөрү бириккен мамлекет. Биздин элибиздин бир өзгөчөлүгү бар экен. Күчүбүздү, духубузду бирибизге көрсөтөбүз, сыртка көрсөтө албайт экенбиз. Чындап бизде чоң дем бар, чоң күч бар, чоң дух бар. Бирок ошону бирибизге колдонуп, энергияны кетирип атабыз. Баштарды, жүрөктөрдү бириктирели, максаты так коелу, ак коелу, алдыга жылалы, күчтөрдү баштарды бириктирели. Куда калса ойдонуп барабыз, тонуп барабыз. Бизде эле калкы бар Дания каякта, бизде эле каркы бар Норвегия каякта. Эми акырынтап жыйынтыктайлы, берекелерим, ушул жерде келкелге катышкан жаштардын бири Кытайда окуган. Ошол мага бир окуяны айтып берген. Биздин өмүрдө чоң максаттар бар. Мен бала кезде Америкада окусам, Россияда окусам, Японияда окусам деп элем бардыгына жеттим, Кудайга шүгүр.
Бирөөлөрдүн максаты эмне? Өмүрүндө бир жолу Меккеге барып келсем, дагы бирөөлөр Дубайды көрүп калсам, дагы бирөөлөр Стамбулду эс алып келсем. Бирок Кытайдагы кыргыздардын бир эле максаты бар дейт. Өмүрүмдө бир жолу жок дегенде чоң Кыргызды, Ала тоону, Кыргызстан деген өзүмдүн түпкү мекенимди көрүп койсом. Анткени кыргыздын уюткусу ушул жакта деп. Кадимкидей картаны карап алып ыйлашат дейт. Биз эмне болсо ошо бололу, ушунча азаптын баарына чыдайбыз. Чоң Кыргыз сен аман бол деп айтат экенбиз. А чоң Кыргыздын кылганы эмне? Бөлүнүп жарылмай, өзүнүн тилин чалмай, өзүнүн маданиятын чалмай. Эгер тилиң менен маданиятыңды сыйлабасаң, чегараңды ачып кое бер. Андай мамлекеттин келечеги эч качан болбойт. Ушундан баштайлы. Эмнеге мен тил маданият айтып атам? Анткени өссөк физикалык жактан дөнүгөлү, руханий жактан дөнүгөлү, интеллектуалдык жактан дөнүгөлү. Наполеон менен кошо Жан-Жак Руссо чыккан, ал ой адамы, илим адамы. Ошол эле бизден Алпарсылан чыккан, Барсбек чыккан, Манас атабыз чыкты, Амир Темир чыкты, бирок Улукбек да чыккан, Аль-Бируни да чыккан, Ибн Сина да чыккан. Ошон үчүн акыл менен ой чабытты кеңейтмей сайын эч качан өнүгө албайбыз. Айтат го 5 кадам бар дейт. Биринчиси ишенимиң түз болсун дейт. Ишеним түз болбосо адам эч убакта туура иштерди жасабайт. Экинчиси денең бакубат болсун дейт. Үчүнчүсү ой чабытың кенен болсун дейт. Төртүнчү кечиргенди бил, кек сактаба дейт. Бешинчи убакыттын кадырына жет дейт. Кыргызстандын келечеги кең. Мен бир дегенди дагы бир жолу баса билип айтып коеюн. Ар кимге айыпты оодара бербей, мекендештерим, өзүбүзгө жоопкерчиликти алалы. Азыр жолубузду ким курат? Кытай курат. Денибизди ким казат? Швейцариялыктар же канадалыктар казат. Дагы бирисин түрктөр кылат. Жол куруп аткан компанияга барсаң, Кытайдын компаниясына, Кыргызстандын жарандарына ашып барса лапатканы ишенип берет. Ошону өзүбүз кылсак болбойбу? Ошон үчүн жашап өтөлү, жашап өтпөстөн. Кылып өтөлү. Адамды адам кылган амалы, амалды амал кылган ыкыласы. Кыргызстан Кудай калса келечеги кең өлкө. Ал биздин жоопкерчилик, кийинкилерге берген тарбиябыз, туура багытыбыз, жаштардын деми, дымагы, ынтымагы, жаштардын амбициясы. Бар бололу, бир бололу. Келечегибиз кең болсун, ыкбалыбыз Ала тоого тең болсун. Чоң рахмат.